Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкенде 29 майда номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын добуш сатып алуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар түшкөн. Аудио жазууда депутаттыкка талапкер Ниязалиеванын үнүнө окшош аял Рома аттуу адам менен сүйлөшүп, өгүт иштерин жүргүзүү, жарандарга 1500 сомдон төлөп берүү, аларды шайлоого тартуу боюнча жарандардын тобу менен иштөө схемалары талкууланып жаткан. Материалдар текшерүү жана юридикалык баа берүү үчүн ички иштер органдарына өткөрүлүп берилип, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Аталган округда шайлоочулардын жалпы саны 124.908 адамды түзсө, анын ичинен шайлоого 17.423 адам катышкан. Дамира Ниязалиева 6242 добуш алган. 6 жылга соттолгон активист Мелис Аспеков абактан бошотулгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу айрым ЖМКлар жазды. Маалыматка ылайык, Аспеков президенттин райымы менен чыккан. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бул маалыматты тастыктоо азырынча мүмкүн болгон жок. Эске салсак, 2022 жылы 23 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, опузалап талап кылуу беренеси боюнча 6, алдамчылык боюнча да 6 жыл чегерип, жалпылап жыйынтыктаганда жалпы режимдеги колонияга 7 жылга эркен ажыратуу өкүмүн жарыялаган. Ошол жылдын июнь айында Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөрткөн. Анда райондук соттун өкүмүндөгү Аспековдун кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, бирок жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чарасы берилген эмес. Шаардык сот Аспековдун 6 жылдык абак жазасын каралган, опузалап пара талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Бишкекте чет элдик жаран алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, сөздөгү жылдын 4-мартында милицияга жаран кайрылып, 2019 жылы 29 декабрда Пакистандын жараны чет өлкөдөн унаа алып келип берем деп 77 000 сом алып алдап кеткендигин билдирген. Бул фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш козголгон. Шектүү катары 57 жаштагы Пакистандын жараны кармалган. Соттун чечими менен шектүү камакка алынды.